Кудайдын чакырыгы 7 апрель. Сиз Кудайдын колундагы топураксыз. Ал сизден өзү каалагандай идиш жасагысы келет. Кудай сизди дүйнө жарала электен бери билет. Ал өзү дайындаган калыпка сизди тууралаш үчүн жашооңуздун ар бир кырдаалын көзөмөлдөйт. Кудайдын сүйүүсүн сиз ар бир жашоо кырдаалыңызда көрө аласыз. Кайбир күндөрү сиздин эркиңиз менен Теңирдин эрки эри шаркак чогуу агат. Ошондой убактарда гармонияны сезесиз. Башка күндөрү болсо суунун агымына каршы, Теңирдин эркине каршы агып жаткандайсыз. Ушундай болуп жатканын байкаганда токтоп, анын жүзүн издеңиз. Сиз жолуктурган каршылык Кудайдан да болушу мүмкүн, амал көйдөн да болушу мүмкүн. Эмне сезип жатканыңыздын баарын Кудайга айтып бериңиз. Анын руху сизди толкундардан алып өтүүсүнө жол бериңиз. Буркан шаркан толкундарды Кудай менен өтсөңүз, ал койгон максаттарга да аны менен бирге жетесиз. Забур китебинен бир аят окуп кетели. Жүрөгүм сенин атыңдан менин жүзүмдү издегиле деп жатат. Ошондуктан сенин жүзүңдү издейм, Теңир.